Чолпонбай Тілеубердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектеби. Класстык саат 6 класс. Сабактын темасы карысы бардын ырысы бар. Сабактын максаты окуучулар ата-энеге кайрымдуу болууга, аларды кадырлоого, сыйлоого жана терең урматтоого тарбияланышат. 1 октябрь карылар күнү. 1 октябрь жер шарында даталуу күндөрдүн бири. Улгайгандардын майрамы. Алгач мындай майрамды белгилөө 1970 жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдешкен адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статусту 1990 жылы 14 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 105 резолюциясында 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кылган. Кээ алмыстактан бери кыргыз эли улуу адамдарды урматтап, карынын кийигин капка сал, карысы бардын ырысы бар деп кадырман карыларды төргө отургузуп ызаат сыйын көрсөтүшкөн. Ал эми намыстуу, касиеттүү карылар кыйын кезеңдерде башынан салт туткан элдин туткасы болуп, көрөгөч көсөм акыл насаатын айтып, кеңешин берип келишкен. Бирок биздин коомдо кадырман карыларыбыздын орду жоголуп, аларга болгон сый урмат солгундап бараткандай. Кээ бир майрам күндөрү гана карыларды эстеп, өзгөчө көңүл буруп коюу эмес, аларга күн сайын ыраазычылык билдирип, жаш балага мээрим төккөндөй кам көрүп турушубуз зарыл. Тилекке каршы күн санап карылар үйүндө карыларыбыздын саны көбөйгөндөн көбөйүп жатканы ойлондурбай койбойт. Деги эле кыргыз элинде эзели ата-энесин чанып, коор кылып карабай таштап коюу болгон эмес. Баласы эси жоктугуна мындай ката кетирген болсо, тууган туушкан катуу намыстанып, башкаларга кеп сөз болорун эскертип, оңоп кетишкен. Азыркы учурда мына ушундай айрым намыс жок кыргыздын уул кыздары ата наркын, эненин баркын билбей, өз ата-энесин өгөйлөп, кор тутуп таштап коюп, кадыресе көрүнүш катары мамиле кылып, басып кеткени жүрөктү оорутпай койбойт. Ошондуктан эсиң барда этегиң жый демекчи, кыргызмын деген уул кыз терең ойлонуп, эртеңки күнү биз да карылыкка моюн сунарыбызды, ал күчтөн таярыбызды эсибизден чыгарбасак, бизди бул жашоого алып келген эң жакын, эң кымбат эне аталарыбызды татыктуу сыйлап алалы.